Assalamu alaikum. Bugün soğuk haber geldi. Mutuyuf Nurlan inim ötüp ketiptir. Ökөz yaxşı mamledelik. Ağa yeni bolup жүргөнбүз. Siyasatта da, dinde de. Ama Allah Teala öz rayımını alsın. Bilip ve jasan çoğun kişinin günlerini geçirsin. Жақсы insanlar. Bir-iki okuyan aytıp keteyин. 2005 жылы 24 мартта түстің қылап болғанда мен Қырғызстанды қыдырып тұңғыш аққа чоңбысымен қатары анан Жумгалга келсем Нурлан енем тосып алды, айтып қалды, байке дейді, мен дейді көміркенді алдым дейді, мұрда қожа ойыны шөгелеттім дейді, Жолдашбек Қамшыбековті. Анан машинасын тартып алдым дейді. Билле маселе қалды. Ма жолдор оңдолбой атат дейді. Жолдорду ушунча бузуп салыптыр дейді. Балтанын мизинде болуп калыптыр дейді. Эмне кылышым керек дейді. Анан Нурлан эниме айттым. Мен азыр элимен жолугуп кетем. Мен кеткенден кийин жолду бугун. Ушул жолдун асфальтыны оңдомойын, калыбына келтирмейин, көмүр чыкпайт деп айткан дедим. Мен айтканымдай мен кеттим Жумгалдан, жолду тосуптур, бууптур, анан жолдор оңолду. Экинчи жолу ушундай чоң олуттуу маселеде жолукканыбыз бул 2008 жыл мусулмандардын биримдигин түзүп атып, Союз мусулманын Кыргызстаны. Анан тең төрөгөн таппайм. Анан айттым, мусулмандар чогулган жерде Facebook аркылуу айттым. Союз мусулман Кыргызстанды түздүм. Мага тең төрөгө керек азыр түндүктөн. Атып айтышат, орустар бир балем баштап атат деп туруп, ушу ислами уюм болот деп туруп. Эч ким чыкпай койду. Ақыры Нурлан Мотой чыкты. Жеке, мен болам дейді. Анан мына экөөбүз тең төраға болуп 2008-2009 Кыргызстанды кыдырып, ошол кезде бийликке оппозиция болуп, динди даваттап, ушундай эсимде бар, Кыргызстанда айланып жүрсөк, бизди бир ноокатта кармады милиция. Алабукада кармады, Караколда кармады, балыкчы да. Экөөбүз отуруп да чыктык милицияканаларда. Ана эң чоңдон бир кылган ишибиз 2009 жылы январь айында Израиль Палестинага кол салып, бир айда 400-гө жакын ымыркайды өлтүргөндө биз чоң митинг уюштурдук. Тарых музейинин ичинде сүйлөп, анан көңүл айтуу китебин ачып, аякта биле кыргызстандықтар эмес, чет өлкөлүктөр катышып, кол коюшуп, көңүл айтышып Палестина элине. Анан тарых музейин чыккандан кийин мен Израилдин желегин өртөп атканда жанымда турду. Анан милиция алып кеткенде да экөөбүз чогулуп кетти. Анан экөөбүз 1 май ички иштер милициянын тергөөчүсү кабинетте отурабыз. Анан айтып калдым, энем, Нурлан экөөбүз намаз окуйбуз, бизге бошоткула кабинетти. Намаз окулайлы деп. Анан тергөөчүлөр чыгып кетти. Нурлан экөөбүз тергөөчүнүн кабинетте намаз окудук. Анан биз сотко алып кетти. Анда мен мыкты адвокатым бар эле, Кыргызстандын алтын 5 жылыгына кире турган Кайрат Сагибаев деген. Ошол чакырдык. Анан 1 май райондук сотто сот жүрүп атат. Мен жооп берип атам, Нурлан жооп берип атат, адвокатым сүйлөп атат. Анан ошол кезде сотто алып барган сотко чоң рахмат. Менин фамилиясы Анарбаев болуш керек. Эркектик кылды. Биздин пайдабызга чечип берди. Милицияны кечирим суратты. Бизди болсо актады. Израилдин желегин өттөсө мына квитанциясы бар экен.
Tursunбай Байкелдиев өзү дүкөнүнөн сатып алыптыр деп, бул желекти эмне кылса кылат деп, эң негизи Кыргызстан желегин өрттөбөптүр деп. Ошентип Нурлан экөөбүз милицияны жеңип чыкканбыз, сотто жеңдик. Анан кийин Кыргызстанды да оппозиция катарына кыдырып атканда талас, бүт бар жакта стадиондо эл чогулган жерде барып, оппозиция менен ошо сүйлөп аттык. Анан жолдо болсо, шарт болсо, мына жай кышында дарат алып намаз окуп, эсимде бар кызакта, бул жумалар күйгөндө кайра кышына барып калыппыз, суу тоңуп калыптыр. Экөөбүз карда дарат алганбыз. Ошентип Нурлан экөөбүз Кыргызстан мусулман биримдигинде башкардык чогуу. Анан кийин камалганда да камерасына бардым. Кийин өзү айтып чыкты, рахмат, Турсунбай ажеке келип кетти, отурган жеримен кабар алып кетти деп. Эми жаткан жери жайлуу болсун, Кудай рахматын алсын. Көп кыйынчылыкты көрдү, бирок бүт сыноолордон өттү. Үй бүлөсүнө, үй туугандарына көңүл айтам. Эми мындай инсандардын ордуна бирөө келиш кыйын. Кийин не дебесе да Нурлан Мутуевдин орду өзгөчө эле. Аны толуктоо кыйын. Ошентип дагы бир эр азаматтан айрылдык.